Караңыздарчы, Нуржанов команда. Талас райондук Көкбөрү федерациясы айлык өкмөттөр аралык улуттук Көкбөрү оюнунун жыйынтыгын чыгарды. Өткөн жылдын октябрь айында башталган 14 команда катышкан оюн февраль айында аяктады. Облустук Көкбөрү федерациясы биринчи орунду алган командага жеңил автоунаа чегерген. Райондук Көкбөрү федерациясы 400 000 сом жана Альянс Алтын компаниясы 300 000 сом байга болгон. Байсал азыр Талас облусунда айлык өкмөттөр аралык улуттук Көкбөрү оюну 14 жылдан бери уюштурулуп келет. Бул аралыкта оюнга катышкан жаштардын чеберчилиги артып, Талас облусунун ынтымак курама командасы республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орунду багындырып келүүдө. Талас районунун айыл аймактар айлык өкмөт аралык оюндардын акыркы оюндары болуп атат бизде. Ушул акыркы оюндун жыйынтыгы менен жалпы эсеп менен Долоно айыл өкмөтү биринчи орунду алып атат. Экинчи орунду Бердик айыл өкмөтү алып атат. Үчүнчү орунду Айдаралиев айыл өкмөтү алып атат. Анан жалпысынан ушу 13 айыл өкмөт катышты оюнга. Бүгүнкү ушул оюндун жыйынтыгы менен баш байгеге автоунаа саябап атабыз. Өткөн жылы айыл өкмөттөр аралык оюндарда акыркы орунда жүргөн командалар такшалып, күчтүү командалар менен атаандашып, алдыңкы орунга чыга баштады. Ал арада Долоно, Айдаралиев, Талас шаарынын жана Бердик командалары азыркы тапта алдыңкы сапта келе жатат. Көкбөрү федерациянын президенти Эрлан Инис Сайпер атат. Анан жана ошондой эле алдыңкы 3 байгеге Алтын Альянс компаниясы демирчи болуп, биринчи орунга 120 000 сом, экинчи орунга 100 000 сом, үчүнчү орунга 80 000 сом сайпер атат. Анан 4-чү орундан 13-чү орунга чейин мен өзүм жеке үй бүлөмдүн атынан 400 000 сом байге сайпер атам. Оюндар жакшы деңгээлде өттү быйылкы айыл өкмөт аралык оюндар. Райондорго катышып, Талас району чемпион болдук быйылкы жылдын эсебинен. Алгачкы оюнда Долоно жана Бердик командалары беттешип, Бердик командасынын оюнчусу Өмүрбек Эсен уулу Серкени каршылаштарынын тайгазынына 2 жолу таштап, 2-1 эсебинде утуп жеңишке жетишти. Сонун ачып берди. Ал эми Айдаралиев командасы менен Жергетал командаларынын кызыктуу беттешинин жыйынтыгында Айдаралиев командасынын жеңиши менен аяктады. Айыл өкмөттөр арасындагы Көкбөрү оюнунда тандалышып, район 4 район биригип оюн болуп, Талас району биринчиликти алды. Жаштары да, чоңдору дагы. Ушул жыйынтан кийин ынтымак командасы түптөлдү ушул оюндан, Көкбөрү оюнунан. Улуттук оюндардын өнүгүүсүнө Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп турат. Талас райондук айыл өкмөттөр аралык Көкбөрү оюнуна 300 000 сом байге бөлүп берген. Эң негизгиси бул Көкбөрү бул кыргыз элинин улуттук рухун, намысын көрсөткөн элдик оюнга айланып калды. Болуп келген, боло берет деп ойлойм. Ошол оюнда дайыма эң негизгиси эч кандай кырсыксыз, балдар дагы, аттарга да кырсыксыз, аман эсен ат чабында ойноп күлүп, элдин көңүлүн көтөрүп, оюн кылып жүрөңүздөр. Бул элдик оюн. Ошон үчүн өзүмдүн атыма жана компания атынан сиздерге куттуктайм. Ушул оюн менен оюнубуз өзө берсин. Талас районундагы Көкбөрү шерине оюнунун жыйынтыгында көп упай топтогон Долоно командасы баш байгеге коюлган жеңил автоунаа жана 120 000 сом байге менен сыйланды. Экинчи орунду Бердик командасы жана үчүнчү орунду Айдаралиев командасы ээлеп, кубок, медаль жана акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Эң мыкты оюнчу наамына Байтегин Оморбеков мыкты жекеме жеке наамы Эрсултан Айдаркан уулуна берилди. Сеймук Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району.